Wa yajtanibur rajulu satrur ra's. Erkek kişiler başın tosuudan ne kılış керек? Сактанышы керек. Эми аялдарга жол салыш милдеттүү да. Чачы көрүнүп калса аурат ачык болуп калат да. Ошон үчүн аялдар жол салынып, эркектер гана башын жабып жүрүүдөн сактаныш керек. Ачык жүрүүдөн, жабуудан сактаныш керек. Демек, ушул сөздөн билсек болот, башка жерде эркектер башын жаап жүрүш керек. Биздин Ханафи мазхабында жылаң баш жүргөн жакшы эмес. Калпак кийип аласыз. Топудан кыз неме уялса, калпак кийип алыш керек. Калпак менен сыймыктанабыз да, иншалла. Калпак кийсе кана бардык адамдар калпак кийип жүрсө, сонун болбойбу? Анан илгери колдар гана жылаң баш жүрүп жүргөн. Кечиресиңер, силерге айтып аткан жокмун, илгери. Колдар гана жылаң баш жүрүп жүргөн адамдарды ошол жылаң баш жүрсө кул деп билишкен экен. Анан колдар үстүнө чапан кийген эмес, неме асты жагын гана байлаган. Себеби материал тартыш болгон. Эми ал дагы үрп адатка каралат. Үрп адатта жылаң баш жүрүү мындай болуп калса, анда жанагындай маселе эмес. Билесиңерби? Хадис илиминде мен бир жерден окуп калдым да, бир адамдын риваят кылган хадиси ошонун себеби менен алынбай калса, даиф, калсыз болуп калат го. Көчөдө тамак жегенин көрүп калса, ошонун хадиси алынбай калат. Дагы бир жерден окуп калдым, жылаң баш жүргөндө хадис алынбайт. Себеби илгери жылаң баш жүргөн айып эсептелген. Ошон үчүн хузу зинатакум, өзүңөрдүн зинатыңарды масжидте барганда кийгиле дегенде башка кийим кийип айтылган. Ошон үчүн бизде намазда жылаң баш окуу макрух деп айтылат. Макрух тахрими ва танзихи болсо, танзихи жеңилирээк. Тахрими болсо арам болуп калат, уят андан кыйын болуп калат. Танзихи жеңилирээк неме? Эгер өзүн төмөн алып, ушул Аллахтын астында жылаң баш туруп калдым эми деп, өзүн төмөн алып окуса, намазы дурус боло берет дейт. Бирок дайымкы адам адат кылып албаш керек. Шейх Имам Каусари рахматуллах алейхинин атайын макаласы бар, Ханафи. Жылаң баш жүрүүнүн зыяндуулугу жана кимдердин адаты экендиги. Азыр биздин мезгилде мынау жана мазхаб кармаганда сөз жылаң баш жүрүшөт. Атайын жылаң баш жүрүшөт. Анан ошолордон айырмаланып, калпак кийип алсак, же болсо топу кийип алсак жакшы болот да. Азыр эми топу кийгенден көбүрөөк намыстан уялат экен да. Калпак кийип алат. Сонуна калпак кийип алабыз иншалла.